опера жагын тандап алганмын. Бул опера жагы дагы мындай карасак, негизи бул дүйнөлүк классикалардын бири. Менин оюм боюнча бул дүйнөгө бир келесиң, бир кетесиң. Ошого келгенге жараша өзүң артыңан из калтырып, өзүңө Алла Тааладан берген өзүңдүн болгон талантың болобу, болгон ыкмаң болобу, ошонун баарыны баягы чыгарып, элге көрсөтүп, калтырып кетүү, из калтыруу деген өзүмдүн негизи башынан болгон бул максатым да. Бул көп айтып калат. Мен уже 7 жылдан бери Италияда жүрөм. Арыдан бериден угуп калам. Ал жерде эле жүрбөй, патриот болуп, кыргыз жерине келип, Кыргызстанга иштебейсиңби, кыргыз үчүн кызмат кылбайсыңбы депчи. Бирок мен бул ар кимдин ою аркылуу, менин оюм боюнча бул патриоттуулук бул кайда болбогун, кандай болсо да кыргыз элине кызмат кылуу деп ойлойм да. Себеби дегенде мен патриотмун деп эле Кыргызстанга келип, Кыргызстанга сен пайда кылбай эле кыргыздын болгон ырыскысыны ары бери чачкан, бул мен ойлойм патриоттуулук деп ойлобойм да. Мен ойлойм обязательно четте жүрүш керек, же болбосо Кыргызстанда жүрүш керек депчи. Кыргызстандасыңбы, же чет жердесиңби, кыргызмын, мен кыргыз үчүн иштейм, мен Кыргызстанмын деп кыргыздын туу желегин көтөрсөң, бул ойлойм бул патриоттуулук деп ойлойм да. Айтып атканым, уже 7 жылдан бери Италияда башында окудум, кийин уже иштеп, уже Кыргызстандын, кыргыз жергесине дүйнөгө таанытайын деген максатта жүргөн кезим. Алда койгон максаттарым бул дүйнөлүк чоң масштабтагы сахналар бар. Булар Метрополитен, Ковент Гарден, Ла Скала деген театрлар. Азыр ушул максатымда ар бир бар эмне болсо дагы өз жолу менен дейт. Ошол жолдо баратам деп айта алам. Кээ болот, ырда баратып эле сөзүн дагы таппай калган кезим болот. Ошол кездер аябай бизге татаал, менде болгон учур. Ырдарга жакын сөзүн таппайм. Эмнени ырдайм деп коем. Анан жакшы баягы жаныбыздагы хордогу дагы башка персонаждар болот. Ошолор тургандан кийин ошондон барып сурадым. Баягы биздин кыргыздын макалдары аябай бул жашоого тамырлуу макал дейм да. Кыргыздын макалдары кээ бирде макал менен эле ошол макалды тамырлап эле ошол макалды чечип эле жашай берсең болот кээ бирдечи, ойлонуп көрсөң. Муну айтканымдын себеби, айтып коет, кайда жүрсөң дагы туулган жериңдин топурак алтын дейт го. Мен көп жакка бардым, көп жакта кыдырдым, көп жакта ырдадым дегендей. Кайда болбосом дагы убактым болсо эле өзүмдүн туулган жерим Кыргызстанга шаша берем да. Кыргызстанга келсем, өз жериме барсам деп. Үйгө келсем, ошол Кыргызстанга келгенде эле өзүмдү аябай жеңил сезип эле бар жокту унутуп калган кесимде эле болот да. Өзүмдү аябай бактылуу сезип элечи. Себеби дегенде биздин Кыргызстан жерибиз өзү негизи кооз жер.